Elhamdülillahi vahda ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'da amma ba'd. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Lis-saimi farhatan." Oroza tutkan adamdın iki sүйүнүчү var. Ооз ачканда сүйүнөт, жана Раббисине жолукканда бир сүйүнөт. Урматтуу туугандар, орозо туткан адамдын эки сүйүнүчү бар деп атат хадисте. Ооз ачканда сүйүнөт. Урматтуу туугандар, эмнеге мусулман адам ооз ачканда сүйүнөт? Анткени ал чаңкоосун басты. Чаңкап турган эле суу ичти, чаңкоосу басылды. Карны ачып турган кезде тамак жегенге убакыт келди, тамак ичти дагы, сүйүндү. Жана урматтуу тууганым, орозону тутуп алганына сүйүнүп атат. Орозону тутуп аягына чыгарганына сүйүнүп атат, Аллага шүгүр кылып. Урматтуу тууганым, Раббисинин алдында сүйүнөт. Экинчи сүйүнүч бул Раббисинин алдына барган кезде бир сүйүнөт. Себеби кыяматта ушунчалык соопко муктаж болгондо Раббисинин алдына барып, орозо тутканы үчүн эселеген соопторду алганда ошондо дагы сүйүнөт. Аллах Таалам баарыбызды бул дүйнө жана акыретте сүйүндүргөн пенделеринен кылсын. Баарыбызды Аллах Таалам сүйүндүрсүн. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.